Hazreti Ali radıyallahu anhu Hristiyan adamdın үйüne konuk bolup barıp kaldı. Hristiyan dasturkongo жүзүм алып келди. Hazreti Ali radıyallahu anhu жүзүмдөн ооз тийип жеп олтурду. Бир аз убакыт өткөндөн кийин үй ээси жүзүмдөн жасалган шарап алып келди. Тагыраагы ичимдик. Hazreti Ali radıyallahu anhu шарап биздин шариятыбызда арам ичимдик болуп эсептелет. Ошондуктан бул дасторкондон алып койчу деп суранат. Мен силерге мусулмандарга таң калам. Жүзүмдү адал деп жейсиңер да, ошол эле жүзүмдөн жасалган шарапты арам деп ичпейсиңер. Ошол шарап деле жүзүмдөн жасалат эмеспи? Мен таң калып турам. Бул суроого кантип жооп бересиңер, өзүм деле билбейм. Hazreti Ali radıyallahu anhu biraz жылмайып, мен сага бир суроо берсем болобу дейт. Ал христиан ооба бериңиз. Анда Али, сенин аялың барбы деп сурады. Христиан ооба бар деп жооп берди. А кызыңчы, кызың барбы сенин? Ооба бар. Эми мындай кылалы. Адамга акылды акыл калчап ойлонууга берген. Эми ойлонуп көр тууганым. Үйүңдө аял затынан экөө бар экен. Бирөө кызың, бирөө аялың. Бирок ошол экөөнүн өзүң көрүп турганыңдай, Аллах Таала энесин сага адал кылып койду. Башкача айтканда, жакындык кылсаң болот. Ал эми кызыңды арам кылып койду. Мындайча айтканда, кызың менен жакындык кылганга болбойт. Ошол сыңарындай, жүзүм дагы желе турган нерсе, шарап дагы ичиле турган нерсе. Шарап ошол жүзүмдөн жасалса дагы, Алла Таала ошол шарапты арам кылды. Демек мында дагы бир хикмат бар. Ошол үчүн Аллах Таала адал кылган нерсеге жанашып, Аллах Таала арам кылган нерседен алыс болгонубуз биз үчүн чоң жакшы. Ден соолугубузга дагы, өзүбүздүн рухий дүйнөбүзгө дагы, деп христианды көпкө ойлондуруп койду. Ошол жерде христиан Ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулуху деп Алланын жалгыздыгына жана Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям анын элчиси экенине күбөлүк берем деп, ошол Али радıyallahu анхунун алдында мусулман болот. Азыркы учурда да мына ошого окшогон элдер бар. Аллах Таала буйруган нерселерге буйрулбай, Аллах Таала тыюу салган нерселерге тыйылбай, эмне үчүн андай, эмне үчүн мындай деген инсандар бар. Урматтуу тууганым, сиз антип өзүңүздүн акылыңызга ишене бербеңиз. Акылыңыз көп нерсени көтөрө албайт. Аллах Таала эч качан сизге оор келген нерселерди жүктөгөн эмес. Нафсиңиз көтөрө албай турган нерсени жүктөгөн эмес. Ла юкаллифуллаху нафсан илля вус'аха. Аллах Таала эч качан инсан көтөрө албай турган нерсени жүктөгөн эмес. Жана денеге пайдалуу нерселерден тыйган эмес. Кайсыл нерсе денеңизге зыян болсо, рухуңузга зыян болсо, деги эле адам затына зыян тие турган нерселер болсо, мына ушулардан тыйган. Демек, Аллах Таала сизди эмнеден тыйса тыйылыңыз, эмнеге буйруса буйрулуңуз. Ошондо гана сиз бактылуулукту таба аласыз. Бактылуулук бир гана мына ушул Аллахтын буйругунда.